Assalamu alaikum, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында маңдайыбызда турган толук курулушу бүткөрүлө элек 4 бөлмөлүү үйдү тартып көрсөтмөкчүбүз. Андан назар салыңыздар, кеп башынан болсун. Сиздерге маалымат берип тааныштырууну өз мойнума алганмын. Ээсинин суранычы жана ыраазычылыгын алдык. Жери кенен экен достор, караңыздар, 8 сотук жер тилкесинде жайгашкан. Бул үй кайсыл аймакта жайгашкан десеңиздер, мен анда айтайын. Биз азыркы учурда Ош областы, Кара Суу району, Сарыколот айыл өкмөтүнө караган Курбанкара айылынын түштүк тарабындагы жаңы конушта турабыз достор. Бул үйдүн салынганына 5 жылдын жүзү болуптур. Узун турасын айта турган болсом, 10,5-га 9га жакын экен. Узуну 10,5, туурасы 9га жакын. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, азби шейпер менен жабылган, карагай жыгаштары колдонулган, мына ушундай пакса дубалдар менен урулуптур достор. Жерден бир 60-70 сантиметр жогору чыгарылган, бийиктетилген фундамент, жердин уклонуна карап фундамент тегизетилген. Анын аркы тарабы болсо 1 метр, 1,5 метрге чейин көтөрүлгөн, 1,20га чейин. Подушкалары дагы жакшы куюлган достор, андыктан кыжалат болбосоңуздар болот. Жери болсо тетиги бул жактагы ажаткананын бурчунан, сөмөйүмдү караңыздар достор. Бул жагы 20, бул ажаткананын бурчуна келет. Бул жагы болсо 40. Стандарт 20га 40, 8 сотук жер тилкеси. Бул жагын эле фундаментти тургузуп, тосуп алсаңыздар болот достор. Жери кенен кошумча курулуштарды дагы курсаңыздар болот. Эгерде сиздер мал чарбачылыгы менен алектенем дей турган болсоңуздар, тетигинде тургандай ошо кой эчкиңиздерди ушул жака жайытка жайып, тиричилик кылсаңыздар болот. Бул жерде мына канаттуулар дагы жүрөт достор. Негизи ошол мал чарбачылыгына жакшы шарттар түзүлгөн кенен жайыты кенен жер экен. Көрдүңүздөрбү, айланасында бүт эле жаңы конуш. Эми сиздерге келүү жолдоруну көрсөтүп берейин достор. Андан кийин үйдүн ички пландарын сиздерге көрсөтмөкчүбүз. Урматтуу достор, мен азыр Сарыколот айыл өкмөтүнө караган Курбанкара айылынын өзүндө турамын. Эгерде сиздер жанагы сатыла турган үйдүн дарегине барам десеңиздер, Кара Суу шаар тараптан чыгып келсеңиздер, Насирдин Исанов номер 3 мектепке бурула бересиздер. Бул көчөнүн аталышы Бейшебаев Улукбек атындагы көчө. Азыр бул жагындагы түшүндүрүп берем, ага чейин сиздер Ош Өзгөн трассасы тараптан дагы келсеңиздер болот. Таш арыктан бери Жарооз айылы, Сарыколот айылы, андан ушул Курбанкара айылына кирип келгендеги мечиттен бир 50 метр өтүп эле келип солго буруласыздар. Бул асфальт жол мектептен өтөт, мектептен кийин өтүп түгөнөт. Асфальт түгөнгөндөн кийин дагы сиздер түз жүрөсүздөр дагы экинчи көчөдөн солго буруласыздар. Калган маалыматты ошол жактан улантабыз достор, жүрүңүздөр. 100 метр ичкери киргениңиздерден кийин мына ушул үйдү таап келесиздер деген ойдобуз. Жанында болсо бышкан кирпичтен салынган үй, бет маңдайында болсо пескаблоктон түшкөн үй экен достор. Болжолдоп келе бересиздер. Жолдун оң тарабында жайгашкан ушул пакса дубал менен курулган үй, жалпы 4 бөлмөлүү. Жүрүңүздөр, эми ичкери кирип бөлмөлөрүн көрсөтөлү. Бисмилла. Мына урматтуу достор, бул жер кире бериш жери коридор. Коридордун узун туурасын айта турган болсок, 1,80ге болжол 6 метр чыгат. Бул жагы киргенде эле сол жакта душ туалеттин орду ушул жака каралган. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, чорный потолок болгон. Андан түз келип туруп дагы солго бурулсаңыздар, бул кухня, ашканасы. Ашканасы ортолукка мына кыш печкеси орун алат достор. Кыш печкасы мына. Бул жактан идиш аяңыздарды ушул жака жайгашат. Кыскасын айтканда, ашкана эмеректерин жайгаштырасыздар дагы ортолукка кыш печкесинде от жагып, кышындасы тамак ашыңыздарды ушул бөлмөдөн кылып, тамактанып, кайра бул жагына кирип кетсеңиздер болот. Бул бөлмө ошол кыргыз универсал комнатасы десек дагы болот. Спальный же болбосо бала чака менен кеңири олтуруп, кышында кыштай турган үй, бөлмө десек болот. Бул жагында бир терезе орундуктары каралган. Мынакей черный потолок болгон, турбанын орундары калтырылган.
Узун туурасын болжол менен айта турган болсок, бул бөлмөнүн узун туурасы 3,5 4,5 чыгып калат. Мынакей. Андан кийин киргенде оң жакта 2 бөлмө бар. Бул бөлмөгө кирсеңиз, конок бөлмөсү болжол менен узун туурасы 5ке 3,5. Күн чыгыш тарапты караган 2 чоң терезеси орун алган. Кийинки бул бөлмө спальный. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Канча чыгат эми? 2,80ге 3 чыгып калат. Же 3кө 3 десек дагы болот достор. Болжолду ошол 3кө 3. Мына. Потолоктору, мына карагайлар, таштамайлар ташталыптыр. Бул такталар теректен окшойт, теректен экен таштамайлары. Булай бастырылган, азбы шипр менен жабылган, баасы 2,200,000 сомго бааланды. 2,200,000 сомго бааланды. Кеми болот албетте. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрүн карап көрөсүздөр. Сиздерге эгер сунушуңуздарды берсеңиздер, туура келсе сүйлөшөсүздөр. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Эсим номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып, дагы толук маалымат ала бересиздер. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Жыйынтыктап жатып сиздерге электр тогу дагы келгенин баса белгилеп айтып өтөлү. Суу келген. Үйдүн ичине чейин тартылып алдын элек, бирок суу келген достор. Андыктан биз бул чыгарылышты жыйынтыктап жатып, таш сиздерге подарка. Тетиги жерде ажатканага эмес, суу кампага ылайыкташтырылган чуңкур бар, аны да көрсөтөлү. Мынакей. Чуңкур достор. Көрдүңүздөрбү? Жыйынтыктадык, сиздерге насип кылсын.